Айыл өкмөттөрдүн иши ар дайым коомчулуктун көз алдында. Анткени ар бир аткарылып жаткан иштери, тартылып келген инвестициясы иштин жүрүшүнөн кабар берет. Бул багытта Кызыл Суу айылындагы аракеттер жакшы. Өткөн жылы бала бакчаларда, бир нече социалдык жайларда толугу менен ички эмеректери жаңырды. Мындан сырткары борбордук көчөлөр кеңейип, жарыктандыруу иштери жүрүп жатат. Кызыл Суу айыл аймагында көбүнчө агрардык маселелерге дагы өзгөчө көңүл буруп келүүдө. Региондан келген жетекчилер, акимдер, айыл башчылар, айыл өкмөттөр бүгүн кечке чейин ушул биз жетишкендик иштерибизди көргөзүп тааныштырабыз деген ойдобуз. Негизинен районубузда быйыл өзгөчө биз басым жасалып аткан бул айыл чарбасы боюнча, мындан сырткары бүгүнкү күндө ички жолдор боюнча. Мисалы көп жылдардан бери жана инфраструктурасы багы бузулуп, көп маселелер чечилбей келген. Аймактарды өнүктүрүү өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги багыты. Аталышындагы семинар кеңешме көп жетекчилердин башын бириктирип, бири-биринен тажрыйба алмашуусуна аянтчы болуп алды. Кеңешмеге министрлер кабинетинин биринчи орун басары, аткаруу бийлигинин, жарандык коомдун өкүлдөрү, депутаттар да катышты. Бул жерге ошо бардык Кыргыз Республикасынын жер-жерлеринен келип, ошо тажрыйба алып, көрүп, өз жеринде кандай иштеп жаткандарын көргөн ушу семинар уюштурулган экен. Өзүңүздөр билгендей, мына биздин республикалык бюджеттин көлөмү дагы былтыркы жылга салыштырмалуу биртип эле эселенип көбөйдү да. Эки эсеге жакын көбөйдү. Ошонун ичинде ушул айыл чарба багытында маселелерге көп көңүл бурулуп атат, ирригация маселелерине көп көңүл бурулуп атат. Райондордун өнүктүрүү фондуларына, областтардын өнүктүрүү фондуларына да кошумча акча каражаттары бөлүнүп берип жатат. Жалпы республикалык семинар кеңешме айыл өкмөттөрдүн шаарлардын инфраструктурасын, социалдык экономикалык абалын жакшыртууга, инвестиция тартуудагы маселелерди иштеп чыгууга арналды. Бүгүнкү иш-чара жогорку деңгээлде өтүп жатат. Ушу алгач эле мынакей ушул Кызыл Суу айыл өкмөтү менен көзүбүз көрдүк. Ар улуттуу айыл өкмөтүнүн катарында. Ошондуктан мына ушу улут аралык ынтымакты биринчи байкадык. Андайын элдин ынтымагы, мына ушу жетишкендиктерде ушу чогуу жетишкендиги көрүнүп турат. Албетте ушул эл өкүлдөрүнүн дагы салымы чоң экенин байкадык. Мыкты айыл өкмөтү республикалык сынактын жеңүүчүсү болгон Кызыл Суу айыл аймагына республикалык бюджеттен 1,5 миллион сом каражат бөлүнгөн. Бул каражаттарда айыл аймакты өнүктүрүүгө жумшалууда. Маселелердин баарын эле чечип келатабыз, колдон келишинче чечип келатабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, могу Кызыл Суунун борборунда көчөлөрдүн баарын кеңейтүүгө аракет кылдык. Ошол элге шарт түзүп, тротуар коюп бердик, скамейкаларды коюп бердик. Кары картаңдар болобу, кош бойлуу адамдар болобу, ошолор жолдо келатканда чарчаса эс алсы дегендей ушундай маанайда эме кылып бердик. Анан азыр мына күн батыш жагындагы ошо кеңейтүүгө иштери жүрүп атат. Андан сырткары Ибраев көчөсүн дагы кеңейтебиз. Негизинен элдин каада суроо талабын аткарганга аракет кылып атабыз. Айыл аймак элинин саны 17 миңден ашуун. Ар улуттан куралган эл республикалык семинарга көптөн бери даярдык көрүп, улут аралык ынтымактан азаланып, каада салттарын, үрп адаттарын чагылдырган иш-чаралар менен жыйынтыкталды. Эжермесбек Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көлө болсо.